Саламатсыздар, дагы жолу. Сейф уячалар деген бул ар бир адамга жеке сейфтик уячалар атайын жабдалган хранилищеде сактала турган уячалар болуп эсептелет. Анын адреси биздин Айыл банк боюнча Лагвиненко 14-тө башкы офисте жайгашкан. Ушул жерге келип уячаларды ачса болот. Сейфтик уячалардын эң негизги максаты бул ар бир адамга керектүү эң баалуу буюмдарды ичинде сактаса болот. Ал сейфтик уячалардын ар кандай түрлөрү бар, алардын баасына жараша, өлчөмүнө жараша түрлөрү бар. Эң биринчиден эң негизгиси бул өзүңөрдүн топтолгон акча болсо, аны банктык эсепте ачкыңар келбесе, ал жерге акчаны сактаса болот. Ар кандай керектүү жана баалуу иш кагаздарды сактаса болот. Бул келишим же ошол сыяктуулар. Же болбосо андан башка алтын, мисалы баалуу заттарды сактаса болот. Жана башка ар кандай буюмдарды өлчөмүнө жараша. Эми сактаганга болбойт. Бул эң негизгиси баңгизат, курал жарактарды жана мөөнөтү эрте бүтчү ар кандай бир продукты. Эң биринчи кадам бул биздин башкы офиске келиш керек. Лагвиненко 14-төгү ал кардардын паспорту бул эң негизги керектүү документ. Анан келип келишим түзүп биздин ишкерлер менен ошол келишим түзөбүз. Ал жерден такталат кандай размер, кайсы мөөнөттө экенин. Башында дагы ар кандай кошумча условиялар бар. Алардын баарына макулдоо берилгенден кийин анан берилет. Бизде деген 5 түрү бар, 5 размери бар. Бул айта кетсем болот да. Бул чакандан 2 түрү бар, анан орточо сейф, анан бирөө чоң түрлөрүнөн. Чакандары размерин айтканда 24,5 см, 35, анан 2 см. Бул узундугу, туурасы, анан бийиктиги. Анан ошондой эле 24,5, 35, 4,5. Андан кийинкисилер орточо сейф, 2 түрү бар дегенде 24,5, 35, 9,5, анан 24,5, 35, 14,5 сантиметрден. Анан эң эле чоңу бул 24,5, 35, анан 26,5 сантиметрлик. Өлчөмүнө жараша, алардын мөөнөтүнө жараша дагы баалары айырмаланып турат. Бул 100% банктын жоопкерчилигинде. Ал келишим аркылуу эме барбы, жанагы наследство деген. Андай болбой эле койсун, эгер болуп кала турган болсо, анын өзүнүн дагы келишим болот. Бул келишим банктык келишим эмес, бул негизи эле мамлекеттик келишим. 6 айдан кийин право наследства деген бар. Ошол аркылуу. Оң жактары аябай көп. Эгер мисалы үйдөн бир баалуу буюмдарды сактагандан корксоңор, бул албетте биздин банктагы сейфтик ячейкаларга сактап койсоңор болот. Анын коопсуздугуна камсызданабаш керек. Анткени негизи эле бул банк өзү гарант болуп келип берет. Терс жактарынан эми жанагы акча каражат салганда ошол жер болуш керек. Мындай буюм катары эле салынат да, үстүнө эч кандай пайыздар кошулбайт.